Бүгүнкү сабагыбызда Юсуп Баласагындын Кут билим дастанындагы тилдин асыл сапаттары жана пайда зыяны жөнүндө токтолмокчубуз. Юсуп Баласагындын Куттуу билим эмгеги түрк тилиндеги алгачкы энциклопедиянын бири экендигинде мурдагы сабагыбызда токтолгонбуз. Бул эмгектин эне тилинде жазылышы түрк тилинин ички мүмкүнчүлүгүн, белгисиз ажарын ачып берди. Деги эле эл менен тилдин тагдыры тутумдаш. Тил, анын түзүлүшү элдин ой жүгүптүү өзгөчөлүгү менен тыгыз байланышта. Тил жандуу кубулуш катары өсүп өнүгүп, акыл эси улам жогорулаган сайын тил да татаалданып, анын мүмкүнчүлүктөрү арта берет. Адамдын адамдык асыл касиетин бөпөлөп, көрктөп, анын ой сезимин ойготуп, аны улам байытып, жаңы сапатты алдына тартуулаган эң таасирдүү куралы анын өз тили. Илим менен билимге көпүрө тил. Көкөл өткөн адамды тили деп бил. Тил адамды бакытка бөлөп салат. Тил адамды шорлотот, башын алат. Тил арстан, босогоңдо комдонгон. Бошоп кетсе, өзүңдү да жеп койгон. Элибизде ойлобой сүйлөсөң, онтогон ооруга жолугасың деген макал айтылып келет. Чындыгында тилге аяр мамиле кылып, орду менен сүйлөсөң, сүйлөбөсөң, онтобой ооруга жолугаарың бышык. Төмөнкү сабакта айтып турганда карагылачы, илим менен билимге көпүрө тил. Көкөл өткөн адамды тили деп бил. Өзүңөр көрүп тургандай, биз билимге, илимге жетиш үчүн сөзсүз түрдө өзүбүздүн тилибиздин байлыгын пайдаланыш керек. Андан сырткары, эгерде биз тилибизди абайлап сүйлөбөсөк, карагылачы, тил адамды бакытка бөлөп салат, тил адамды шорлотот, башын алат. Тил арстан, босогоңдо комдонгон, бошоп кетсе, өзүңдү да жеп койгон. Анан ушул эле менен биздин жанакы макалыбыз айкашып туруп атпайбы? Ойлобой сүйлөсөң, онтогон ооруга кабыласың деп. Ал эми төмөнкү бейтти карап көрөлүк. Эсиңе түй, тили заардын айтканын, болсун сенин сабырдуулук адатың. Заар тилим салды далай азапка. Тилди кесем, башты сактоо максатта. Сөздү карма, башың кесип салбасын. Тилди карма, тишиң сынып калбасын. Не деген керемет сөздөр. Кудай сага сүйлөрүңө берди тил. Башың коргоп, сөздөрүңдү тескей бил. Тагдыр катаал, болбойт десең өзүңө, тилиң тиштеп, сак болгунуң сөзүңө. Ордуңду сөз акыл эстен уталат. Орунсуз сөз ийниңден баш алат. Маңыз сөздүн көрө албадың пайдасын. Көп сүйлөсөң, чалынасың сен бачың. Көп сүйлөбө, көрөкчө так сүйлө. Түмөн сөздүн оң мааниси бир сөздө. Бийлик, атак адамдарга тил берет. Ашык сөз уят кылат, өлтүрөт. Сөздү орду менен айтууга, туура сүйлөөгө элибиз зор маани берет. Сөздүн тоготер жерин айт деп кыска, нуска сүйлөөгө багыттайт. Сөздү көп сүйлөсөң тантып, сууну көп кечсең балчык болот. Сууну сиңген жерге кой. Сөздү уккан жерге айт. Бутунан жаңылган турат, сөзүнөн жаңылган турбайт деген сыяктуу макалдар бабабыздын макул сөздөрүнө үндөшүп турат. Чыгармада дагы мындай саптар кездешет. Көп сүйлөсөң, курбабырак деп коет. Ун чукпасаң, дудук деген ат конот. Сен анда так ортосуң бекем туткун. Түбү бир каармандык токтоолуктун. Тил такта, башың аман болору чын. Сөздөрүң акыл болсо, өмүр узун. Чыгаша, киреше да тилден келет. Андыктан тилди мактап, тилди согот. Дайыма сөздү ойлоп айтуу керек. Жакшы сөз сокур үчүн көздөй келет. Билбегенди сокур дешет, ал рас. Түркөйлөрүм, билим алып, көзүңдү ач. Сөзгө конок бер. Сөздү учурунда айтпасаң, сөздүн атасы өлөт. Сөз айтканга чейин сенин кулуң, айтылгандан кийин сен сөздүн кулусуң. Деген макалдар синоним катары келип, сөздүн күчүнө, салмагына баа берет. Ойлонтот, тарбиялайт, сөздүн күчүн, баркын ойлоого үндөйт. Тил аркылуу улуу ойчулдар жараткан улуу сөз
учкул сөз, терең ойго сиңиришкен тарыхый мурастар жалаң дүйнөлүк маданияттын бир бөлүгү катары түбөлүк жашап келет. Сөздүн күчү, сөздүн касиети менен ата бабалар жараткан залкар ойлор, океандай жалкыган Манас дастаны, керемет макал лакаптарыбыз биздин күнгө келип жетти. Ошон үчүн өмүр кыска, туулган соң өлмөк бар. Жакшы сөздөр түбөлүктүү, өлбөй тал. Адамзатты эки сапат багынттайт. Чындык сөзү, ак эмгеги карытпайт. Адам өлсө, сөзү калат артында, жакшы атагы жашай берет калкында. Түбөлүккө өлбөйм десең сен эгер, ачык сүйлө, ак ишиңди улай бер, деп кылымдан кылымга калчу сөз калемин соккон экен бабабыз. Жусуп акындын калемгерлиги, башка чыгаан күн чыгыш ойчулдарында эле заман, учурдун катаалдыгына карабай, диний мыйзам менен коомдук аң сезимди чырмап турган идеологиянын торун жарып чыгып, анын сакчылары төбөлдөрдөн тартынбай, өз алдынча ой айткандарында, болгондо да өз мезгилинен озуп, өзү төрөлүп торолгон заманын артта калтырып, терең ойлорду айтып калтырганында. Бул ойлор мындан 11 кылым мурда айтылса да, бүгүнкү күн, бүгүнкү урпактар үчүн да, келечек үчүн да дайым актуалдуу, түбөлүктүү. Бул накыл кеп ар бирибиздин жүрөгүбүздө, оюбузда, дилибизде болушу зарыл. Кымбаттуу замандаш, бут билимди кайсы куракта, кайсы кызматка болбойлу, дайыма кол алдыбызда кармап, турмушта жаңылбай жашап, алдыбызга шам чыга катары кармайлы демекчимин. Өзүңөр көрүп тургандай, мынакей Жусуп Баласагын бабабыздын бут билим дастаны мына ушул бүгүнкү күндө дагы, ушунча кылым өткөндө дагы өзүнүн актуалдуулугун жоготпой. Эмне үчүн элдер могу бурана жанакы Жусуп Баласагын төрөлгөн ушул буранага айнабай каттап турушат. Мына ушул жерде биздин бабабыз Жусуп Баласагын жарык дүйнөгө келген.